Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бүгүн Часпек тасмасын жыйынтыктоо акыркы бөлүгүн көрөлү. Анда эмесе дароо эле баштайбыз. Маша, извои. Толстая твоя. Тасманын башында Джеймс Картер жолдогу унаалардын жүрүшүн башкарып жаткан эле. Ал ар дайымдагыдай жайдары өз ишин улантып жаткан болчу. Бир кезде эле адашып калдыбай туруп унаалар бири-бири менен кагышып, биз мындан соң экинчи каарманыбыз Кытайдан келген элчини кайтарып жүргөнүн көрөбүз. Анда Картер жанагы кагылыш болгон жердеги эки кызды чыгарып алып эле сурак ала баштайт. Ли кытайлык элчи менен чогулуш болгон жерге барышып, элчи бүткүл дүйнөлүк кылмышка каршы уюмунун алдына чыгып сүйлөп жаткан. Бир кезде эле белгисиз адам таамай атуучу мылтык менен элчини жыга атып, жанындагы Ли аткан адамды байкап калат да анын артынан эле кубалап жөнөдү. Анда бул кабар тартип сактоочулардын баардыгына жөнөтүлүп, Картер дагы аны угуп, жанагы кыздардын унаасына олтуруп эле кылмыш болгон жакка жөнөп кетти. Бир кезде жолдо бара жатып, чуркап бара жаткан Лини көрүп калып, анын артынан жөнөп, Ли акырында качып бара жаткан кылмышкерге жетип эле тапанчасын такап калды. Бир кезде эле ал адам каарманыбыз Лини караса, Ли аны тааныйт экен эле. Бирок ал адам Лиге кайрылып, сен мени эч качан ата албайсың. Анткени мен сени өтө жакшы билем деп эле ал жерден качып баштаса, Ли анын атын Кенжи токто деп эле коркута баштайт. Бир кезде Картер дагы ал жерге унаа менен келип сүзүп токтоп, Ли жыгылып калып эле кылмышкер Кенжи качып дагы кетип калды. Мындан соң алар ооруканага келсе, ок тийген элчи хан өлбөй калган экен. Анда Джеймс Картердин башчысы аны аябай эле урушуп, көрсө ал буга чейин жумушунда кылган шалаакылыктары үчүн жолго чыгарып койгон экен. Бир кезде эле ал жерге элчи хандын кызы Суян келип калат. Ал тасманын биринчи бөлүгүндө кичинекей 10 жашар кыз болсо, азыр болсо аябай эле чоңоюп кетиптир. Анда Суян Лиге кайрылып, атам мага бир кагаз калтырган. Эгер бир нерсе болсо сизге бересиз деп айтты эле деп аларга дарегин айтат. Анда эки каарманыбыз ал жака жөнөп барып, Ли Картерге кайрылып, сен бул ишке аралашпай деле койсоң болот, бул маселенин баардыгын өзүм чечем деп айтса, Картер болбой эле мен сени таштап кетпеймин, сени менен аягына чейинмин деп эле кошулуп алды. Ошентип экөө дарекке келсе, ал жерде кунфу менен машыгуучу жер экен. Анда Картер өзүнүн тартипсиздигин көрсөтүп, өз билимди кылып ал жерде аңтарып жатып эле чоң бир кытайлык балага жолугуп калды. Анда ал чыгып эки каарманыбызды эки жака ыргытып салып, бир кезде эле ал жерден башкы машыктыруучусу келет да Лиге болгон маалыматтарды берди. Ошентип Ли менен Картер кайрадан ооруканага кайтып келишсе, элчи ханды өлтүргөнгө 4-1 белгисиз адам тапанчалар менен эле келип калат. Анда каармандарыбыз ал нерсеге да даяр болот да алар менен эле атышып кетишти. Ошентип алардын үчөөсүн жок кылат дагы бирөөнү тирүү калтырып эле андан сурак ала башташат. Ошентип жанагы тирүү калган кылмышкерден сурак алайын десе, ал француз тилинде сүйлөйт экен. Бир кезде француз тилин билген бир чиркөөнүн кызматкер аялын алып келишип, андан Шайшен деген ким, сени ким жөнөттү деп сураса эле, жанагы кылмышкер аларга сөз кайтарып, бирөөң болсо негирсиң, бирөөң болсо жымышыксың деп айтат. Анда Картердин жини келип тапанчасын алып анын башына такап, эми атайын деп калганда эле жанагы киши коркуп кетип эле баардыгын айтып берди. Бирок ал берген дарек бул жерде эмес, Франциянын Париж шаарында экен. Ошентип Ли менен Картер Париж шаарына учуп кетишип, учактан түшкөн маалда эле аларды француз тартип сактоочулар кармап кетишип эле уртокмо кала башташат. Ал аз келгенде башчысы колуна колгап кет дагы алардын күн тийбеген жерлеринен бери текшерип чыгат. Ошентип араң басып чыгып келген каармандарыбыз жалдама унаага олтурса, унаанын айдоочусу да америкалыктарды аябай эле жаман көрөт экен. Ал айдоочу мен америкалыктарды аябай эле жаман көрөм, анткени согуштун баардыгын ушулар башташат. Кылгылыктын баардыгын кылып коюшат да күнөөнү мусулмандарга артып эле өздөрүнө ак сезе берет деп айтса, Картер тапанчасын алып эле аны коркутуп Американын гимнин ырдыта баштады. Ошентип айдоочу Жоржту коркутуп жанагы кылмышкер берген дарекке барышты. Анда Картер ал жакка кирип адатынча эле сулуу кыздарды көрүп эле башаланып калды окшойт. Ли. Алар Шайшенди издеп экиге бөлүнүп, Картер бир өтө татынакай кызды көрүп эле башалан ошонун жанына отуруп эле сөз баштап калат. Аны бул француз кыз англис тилин түшүнбөсө деп эле өзүнүн тилинде мен сени сүйүп калдым, экөөбүз болуп кетпейлиби деп жатса эле, жанагы кыз англисчени так сүйлөйт экен. Бул убакта Ли Шайшенди издеп жүрсө, белгисиз бир аял анын жанына келип, сени издеп жүргөндө мен таап бере алам, жүр деп эле өзүнчө бир бөлмөгө алып кирип кетти. Аны кыз менен кетип жатканын көргөн Картер досумун бүгүн жолу ачылган окшойт деп эле аны аңдай баштайт. Бир кезде эле жанагы бөлмөдө кыз Лиге кол салып, экөө катуу урушуп эле ал кыз Лини өлтүрүүгө аракет кылып жатты. Анда Ли аракет кылып эшикти ачып Картер экөө качып кеткенге дагы жетишип калышат. Бирок алар Жоржтун унаасына отуруп ал жерден кеткенине карабай эле, артынан шайтан арабачындар чыгып эле кубалай баштады. Анда Картер унааны акырын айдап бара жаткан Жоржго күч кубат берип, биз Американын тыңчыларыбыз, сен дагы биз мененсиң, ошондуктан өзүңдү көрсөт десе, Жорж унааны өтө ылдам айдай баштады. Бирок кандай болбосун, жолдун бир жерине барганда эки каарманыбыз унаадан түшүп калышып, аларды кубалап келе жаткан адамдар кармап алып эле белгисиз бир жер төлөк алып барышат. Анда алардын алдынан биз тасманын башында көргөн Кенжи чыгып, өзүн тааныштырып эле Линин агасы болгонун айтат. Көрсө Ли Кенжи тууралуу эч кимге айтчу эмес экен. Ал жакында элчи хан дагы анын кызы Сояң дагы жок болот, бул экөөнү дагы жок кыла деп эле кетип калат. Ошентип Кенжинин адамдары аларды тапанчасы менен алып кетип аткан жеринен Ли алардын бирин түртүп жиберет да качып кетип калышат. Анда жер төлөөдөн башка жака качканга эч аргалары жок. Саркындылар суу аккан жакка түшүп эле ошол жак менен качып кетишти. Андан соң экөө тең сасыган бойдон мейманканага барышып, ал жактан кийим алмаштырып жатып
эле Картер Лини уруша баштайт. Сен эмнеге агаң жөнүндө мага айтпадың десе, Ли баардык чындыкты айтып берип, ал менин бир тууган агам эмес. Экөөбүз балдар үйүндө чогуу чоңойгонбуз. Бирок кийин мени багып алышып Кенжи ал жакта калып кеткен болчу. Ошондон бери көрүшкөн деле эмеспиз десе, Картер биз баардыгын жеңебиз. Сен анын сөздөрүнө ишенбей эле кой десе, Ли Картерге катуу сүйлөп эле аны капа кылып коет. Анда Картер жини келип эшикке чыгып айланып жүрүп, буга чейин таанышкан тандакай кызды көрүп эле анын артынан жөнөдү. Лиге болсо элчи хан менен иштеп жүргөн Рейнард деген адам келип калат. Ал кылмышкерлер менин үй бүлөмдү жок кылганга аракет кылып жатышат. Ошондуктан сен бул кылмыштын бетин ачышың керек десе, Ли Шайшен деген эмне деп эле сурай баштады. Көрсө Шайшен деген адам эмес экен. Ал кылмыштуу топтогу 13 адамдын аты жазылган тизме экен эле. Анан да ал тизмени эч ким билбейт экен. Бирок бул тизме тууралуу Женевьева деген кыз ханга чалып айткан экен. Ошондуктан ханды атып салышыпты деп айтат. Анан да Рейнард өзүнүн байланыш сандарын Лиге берип, эгер бир нерсе болсо мага коңгуроо кыл деп эле кетет. Ошентип Ли Рейнарддын айтымы боюнча бир эс алуучу жайга барды. Бир кезде эле ал жактан Картерге жолугуп калып, андан эмне кылып жүрөсүң деп сурап калса, көрсө Картер таанышкан сулуу кыздын аты Женевьева экен эле. Ал бул жерде башкы бийчи болуп иштеп, бул убакта Кенжи анын адамдарын өлтүр деп жөнөтүп койгон экен. Анда сахнага бийлеп чыккан Женевьеваны эки каарманыбыз куткарганга аракет кылышып, бирок элдин тынчын алмайлы деп эле Картер ырдап кирди. Анда Ли дагы четте калбай ага кошулуп эле ырдап, акырында Кенжинин адамдары аткылап киргенде эле качкан бойдон кирип кетип калышат. Бирок бул нерсенин баардыгын көрүүчүлөр жоңгона көргөзмө деп эле кол чаап жиберишти. Ошентип Женевьеваны куткарышып өздөрүнүн мейманканасына алып барышып, Картер сөз баштап, биз бул кыздан баардык чындыкты билишибиз керек. Тизмени ушул кыз ырдап кеткен окшойт, мен аракет кылып көрөйүн деп эле Лини таштап коюп, өзү жалгыз кирип кетип калат. Анда Женевьева эми Кенжи мен жөнүндө билип калыптыр. Демек ал мени дагы, силерди дагы жок кылат. Бирок сен мени бул жолу куткарып калдың. Ошондуктан сага чоң рахмат деп эле өөп койду. Бир кезде эле алардын мейманканасына Кенжинин адамдары кол салып, бул жерде калганга болбойт экен деп эле жанагы жалданма унаанын айдоочусу Джордждун үйүнө барышып, ал жерде сүйлөшүп жатышып эле Женевьевадан баардык чындыкты сурай башташат. Көрсө Шайшен деген тизме ушул кыз өзү экен. Бул триада деген кылмыштуу топ илгертеден башчы дайындаганда, башчылардын атын өздөрү тандаган кыздын башына жазып, кийинки башчыны тандаар мезгили келгенде ал кызды өлтүрүшчү экен. Ошондуктан бул кыз бул тууралуу билип калып эле Кенжиден качып жүрүптүр. Анда Джордждун аялы буларды үйдөн кетирде урушуп салып, Ли хандын досу болгон Рейнардга барышат. Анда Рейнард кызды көрүп дароо эле аны таанып калып, жазалма чачыңды алсаң мен тизмени көрөйүн деп жатса, Ли бир нерсени сезип калды. Анткени тизме ал кыздын башында экенин айткан жок эле. Көрсө бул Рейнард дагы триада уюмунун мүчөсү экен. Бир кезде эле ал жерге коңгуроо келип, Ли коңгуроону алса Кенжи чалып жатыптыр. Ал Лини коркутуп, сен мага ал кызды кайтарып бергениң. Ошондо мен дагы сага кымбат болгон кызды кайтарып берем деп эле Соянктын сөзүн угузат. Ошентип экөө Париждеги Эйфелева бийиктигиндеги кымбат баалуу ашкананын ичинде жолугууну чечишет. Ошентип Линин баш карагысы жок кызды алып алып эле Кенжи айткан жерге жетип келди. Анда Кенжи адамдары менен эрдис костюмистен кийинген байтор окшошуп эле апа-бакай костюмдарды кийип алышыптыр. Бир кезде эле ал жерден Картер пайда болуп калды. Көрсө Картерге кыздын чачын кийгизип эле алдап келишкен экен. Анда Кенжи дагы жооп кайтарып Соянгты байлап койгонун көрсөтүп, тапанчаңарды таштабасаңар Соянг өлөт деп эле Картер айласы келип тапанчасын таштаганга туура келди. Бир кезде Кенжи кылычты кармап алып каарманыбыз Лиге кол салып, экөө катуу мушташып эле Лиге Картер колдоо көрсөтүп жатты. Сделай из него сестру! Бир кезде Картер дагы Кенжинин адамдары менен мушташып, ал дагы кунг-фуну үйрөнүп өтө мыкты мушташып калыптыр. Ли менен Кенжи бийиктиктен түшүп кетип эле торго илинип калышат. Анда түшүп кетүү коркунучунда турган Кенжини Ли куткарганга аракет кылып, тордун үзүлүп бара жатканына карабай эле колун кармап туруп алды. Кенжи болсо тескерисинче мени кой берип жибер, мен сен менен коштошом деп Линин колун чыгарып жиберип эле ал жерден түшүп кетип өлүп калды. Картер болсо жанагы кылмышкерлердин төртөөнү төрт жакка чачып салып, Соянгты куткарганы бара жатса, буга чейин Лиге кол салган аял келип калды. Ал аял Соянг байланып турган жипти таштап жиберсе, Картер ал жипке секирип, Соянг көкө күйлөнүп барышып, кайрадан ал аялды бир тээп жиберишип, кылмышкер аял айлампага илинип эле кырчылып өлүп калды. Ошентип Соянгты да куткарышып, аны лифт менен ылдыйга жөнөтүп жиберишип, Кенжинин калган адамдары мылтыктары менен атып эле каармандарыбыз качып жөнөдү. Бир кезде экөө илинип турган Франциянын байрагын алып алышып, аны парашют кылып эле Картер жок дегенине карабай эле Ли ылдыйга секирип кетет. Ошентип алар сууга түшүп куткарылдык деп эле кубанып жатышса, ал жерге Рейнард тапанчасын көтөрүп эле Женевьеваны алып келип калыптыр. Бир убакта эле кайдан жайдан октун атылган үнү угулуп, көрсө жалданма унаанын айдоочусу Джордж Рейнардты атып салган экен. Сыягы ага Картердин сөздөрү аябай эле дем күч берген окшойт. Ошентип душмандардын баардыгы жок болуп, каармандарыбыз бул жолу да жеңишке жетип тасма аягына чыкты. Достор, ошентип Жаспик тасмасын да аягына чыгардык. Бул тасманын 4-сүсү да чыгат экен деген имиштерди угуп калдым. Буйруса аман болсо ал дагы чыгып калса айтып берербиз. Анда достор, кийинки тасмадан көрүшкөнчө ден соолукту жакшы карап, көңүлүңүздөр жайдары, аман эсен болуңуздар.